Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарды өз убагында ары бери кенен калчады. Мамлекетке кызмат кылбай эле Атамбаевдин аркасынан ошол кездеги кошоматчылар жогору даражадагы сыйлыктарга ээ болушту. Вы, которые сегодня находитесь здесь, всегда помогали мне, были со мной. Абсамат Масалиев экинчи даражадагы Манас орденин өмүр бою өлкөгө кызмат кылып жүрүп алса, ал эми мындан 1 жыл мурунку Манас орденин ага татыктуу келген эч ким алган эмес. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери айтып чыкты. Мамлекеттик сыйлыктардын деңгээли төмөндөп кетти. Экинчи даражадагы Манасты Абсамат Масалиевичтин тең келбеген адамдарга берилди. Абсамат Масалиевич өмүр бою мамлекеттин түзүлүшүнө, түптөлүшүнө, экономикалык, социалдык багыттагы көп жумуштарды аткарган. Акыркы мезгилде кадыры түшүп кеткен мамлекеттик сыйлыктардын баркы кайра жаңы тарезге келгенин Бакыт Төрөбаев айтып, Жээнбековду мактагансыды. Мен акыркы сыйлыктардын жөнүндө айткан жокмун. Мен 1 жылдын мурдагысын айткым келет. Экинчи даражадагы Манасты Абсамат Масалиевичтин тең келбеген адамдарга берип атат. Мен алардын атын айтпай эле коеюн, бирок аны бардыгына билесиңер. Алар эч кандай экономикалык, социалдык Кыргызстан абалына, өсүшүнө, өнүгүшүнө эч кандай салымы болгон эмес. Алар эмне жаратты? Алар ушак жараткан, алар бирөөнү күнөөлөш керек, алар бир интрига кылыш керек, бири-бирин саясатчыларды уруштуш керек. Мына ошол иштерди жасаган. Ошол үчүн экинчи даражада Манас алышты. Мамлекеттик сыйлыктардын деңгээли төмөндөп кетти. Мүмкүн Төрөбаев Манас орденине татыксыз Сапар Исаковду айтып жатса керек. Анда бул жагы туура. Учурда Исаков коррупцияга шектелип камакта. Ошол эле кезде Атамбаевдин доорундагы кошоматчы болгондорду бүгүн сыйпалап таппайбыз. Сиз Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым коштуңуз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди анча-мынча сындадыңыз, алдагы бышырдыңыз дегендей бизди дагы Дары болсын. бышырдыңыз. Ошондуктан ар ким президент боло албайт. Сиз президент болдуңуз, 6 жыл иштедиңиз. Сизди президент катары, саясатчы катары, адам катары биз сизди сыйлайбыз.